Саламатсыздарбы, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Бүгүнкү чыгарылышта. 120 миң доллар үчүн кыйылган өмүр, Ноокендеги 7 жашар баланын үрөй учурган өлүмү иликтенүүдө. Эки дөз согушса, ортодо чымын өлөт. Экс жана азыркы ажоонун кайым айтышуусунун азабын карапайым эл тартып жатат. Саясатчы Камчыбек Ташиев алардын мындай оюнун токтотууга чакырды. Жанагы сабыры чегине жетти да, эл кайрыла баштады. Эл кайрылып атат. Ошо эки президенттин тирешин токтотсун. Борбордо кыргыз-чех ишкерлеринин 6-чы бизнес форуму өтүүдө. Эки тарап бири-бирине кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай алат? Фрунзе гипермаркети сиздин сыйкырдуу таякчаңыз болуп берүүгө даяр. Эгерде сиз көп иштесеңиз, тамак жасоого чолоңуз жок болсо, анда Нухура брендинин даамдары сиз үчүн. Булочкаларга, нандарга, шмит, сэндвичтерге, футбольный полеларга, балдарга алып кетчи, заказ бер. Борбор калаада сот департаментинин имаратынан ноутбуктарды уурдоого шектелген киши кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Ноутбуктар уурдалганы тууралуу арыз менен департаменттин маалымат катчысы кайрылган. Анын айтымында 1 марттан 29 мартка чейинки аралыкта белгисиз жаран имаратка кирип 15 ноутбукту көтөрүп кеткен. Анын жалпы баасы 700 миң сомду түзөт. Шектүү катары 1995 жылы туулган жаран кармалды. Анын үйүн тинтүү учурунда сот департаментинен уурдалган 11 ноутбук табылды. Милиция калган 4 ноутбук кайда экенин иликтеп жатат деп айтылат маалыматта. Факт кылмыштар жана жоруктар жөнүндөгү бирдиктүү реестрге кылмыш жаза кодексинин 200-чү беренеси уурулук боюнча каттоого алынды. Бүгүн 9 апрелде Чүйдүн Аламүдүн райондук сотунда Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлерине судья өкүм чыгарды. Иманалиев, Кадышев, Макеев кылмыш жана жаза кодексинин 316-чы беренеси шалакылык менен айыптуу деп табылып, акчалай айып салынды. Соттолуучулардын ар бирине 260 миң сомдон айып салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Байтереков менен Айт Кожоевдин иши тосмо арыздын негизинде өндүрүштөн кыскартылды. 2018 жылдын 11 декабрында Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө айыпталып жаткан соттолуучу Марс Бөдөшев 20 жылга, ал эми Ахмат Сейитов 7 жылга эркинен ажыратылган. Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча 5 милиция кызматкерине 316-чы берене шалакылык боюнча иш козголгон. Жалал Абад облусундагы Ноокен райондук милициясы оор кылмыш ишин бетин ачып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Айылдын 22 жашар тургуну жердешинин 7 жашар баласын барымтага алып, акча талап кылган. Милицияга кабарласа, баланы өлтүрөөрүн айтып коркуткан, бирок ага чейин эле баланы өлтүрүп, талаага көм салган. Окуя тууралуу кененирээк Тазагүл Шамшиеванын материалында. Жалал Абад облусундагы Ноокен районунун ишкерлик менен алектенген тургунуна 4 апрель күнү белгисиз адам телефон чалган. Анын уулу барымтада турганын бошотуу үчүн 120 миң доллар талап кылган. Эгер милицияга кабар берсе, баласын өлтүрөөрүн да айткан. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу дароо териштирүүлөрдү баштап, шектүү катары ошол айылдын 22 жаштагы тургуну кармалган. Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүнчө сотко чейинки өндүрүштүк иши алынып, шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ноокен райондук сотту тарабынан 2 айга баш коргоо чарасы камакка алуу түрү тандалып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Иликтөө иштерин жүргүзгөн тергөө тобу бала уурдалгандан кийин бир нече сааттан соң эле өлтүрүлгөндүгүн аныктаган. Кылмышка шектүү жигит мурда ошол баланын атасынын колунда иштеп кеткен, жана экөөнүн ортосунда аласа бересе жагынан көйгөйлөрү болгон. Мен өзүм айыпын билгим келиптир. Неме кылдым экен у балага? Неме кылдым экен ушул мени баламды өлтүрүп койду? 7 жаштагы баланы өлтүрүүгө шектелип кармалган жигит өз көрсөтмөсүндө бул ишти өч алуу максатында жасагандыгын айткан. Күнөөсүн мойнуна алып, баланы көмгөн жеринде көрсөткөн. Алгачкы көрсөтмөсүндө баланы уурдап кеткен кылмышкер уурдап кеткен баланын атасынын колунда мурун жумушчу болуп иштеп, өздөрүнүн арасында ошо акча карыз болуп, жеке кастык баланын өзүндө пайда болгон. себеби ошолдон деп айтып атат да өзүнүн көрсөтмөсүндөчү. Бул каргашалуу окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин 2 бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголду.
Учурда криминалдык милиция кызматы тарабынан тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Тазагүл Шамшеева, Мунарбек Жумабеков, Нью ТВ, Жалал Абад облусу. Учурдагы саясий абал тоңгоюкка кептелди. Азыркы саясий система өзүн өзү актабай калды. Акыркы 9 жылдан бери азыркы түзүлүш менен өкмөттүн дагы парламенттин да иши натыйжасыз чекке жетти. Мындан улам 2010 жылдагы инкылаптын үмүтү акталбай жатканын айткан жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев маалымат жыйында азыркы бийликти ири реформага барууга чакырды. Ошондой эле аткаруу бийлигин жөндөмсүз деп атаган саясатчы аларды таратууну сунуштады. Темага кененирээк Дүйшөн Шаршембеков токтолот. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-министр Камчыбек Ташиев өлкөдөгү акыркы саясий абал боюнча өз оюн билдирди. Анын айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун кайым айтышуусунан кырдаал саясий тоңгоюкка кептелди. Эки ажоого тирешти токтотууга чакырып, эгер тараптар таарынычтарын токтотпосо акыр аягы чоң жаңжалга алып бараарын кошумчалады. Эми эки президенттин тиреши боюнча муну мен айтпасам деле коомчулук жакшы билет, бирок элдин бүгүнкү күндө уже сабыры чегине жетти да, эл кайрыла баштады. Эл кайрылып атат. Ошо эки президенттин тирешин токтотсун. Эки президент тирешин токтотушуп туруп, мамлекетти, элди, журтту ойлосун деп атышат. Чын айтканда, ар бир адам өзүнүн курсагын тойгуза алат. Ар бир адам үй бүлөсүн дагы багып кете алат. Керек болсо ар бир адам өзүнүн колу коңшу тууган ургун да багып кете алат. Бирок ошондой мезгилде, урматтуу туугандар, биз мамлекетти ойлошубуз керек. Мамлекеттин келечегин ойлошубуз керек. Түзүлгөн кырдаалдан экономика начарлап, элдин турмуш деңгээлинин төмөндөшүнө себеп болууда. Ошондой эле 2010 жылдагы инкылап максаттарына жетпей, элдин үмүтү акталбай жатканын айтып, бийликти ири реформаларга барууга чакырды. Апрель коогалаңынан кийинки түзүлгөн система менен өлкө өнүкпөй тургандыгын белгилеп, саясий реформа кылууга үндөдү. Эгер бийлик мындан баш тартса, анда элдин жардамы менен өзү ишке ашырарын айткан Ташиев, бир жактуу парламенттик же өкмөттүн курамын жетектеген президенттик башкаруу жолун тандашы керектигине токтолду. Бүгүнкү саясий системанын, мамлекетибизде жашап турган, бизди башкарып турган саясий системанын туура эместигинин далили болуп эсептелинет. Себеби дегенде жоопкерчилик же өкмөттө эмес, же толук президентте эмес, же толук парламентте эмес. Ошондуктан биз айтып атабыз, кайрылып атабыз. Биз бүгүнкү күндөгү саясий системаны өзгөртүшүбүз керек. Мамлекетибизде же болбосо толук парламенттик система болуш керек. Так, же болбосо толук ошол америкалык системадай президенттик система болуш керек. Ал мезгилде президент өзү өкмөт башчы болуп, президент өзү өкмөттүн курамын шайлап, анан ошого толук жоопкерчилик өзүнө алыш керек деп атабыз. Соттук укуктук реформаларды тездетип, Абылгазиевдин өкмөтүн таркатуу учурдагы чыңалууну жайгаруунун бир жол катары сунуштады. Азыркы атка минерлерди идиреги жок деп атады. Камчыбек Ташиев буга чейин кыргыз-тажик чек арасындагы жагдай боюнча да маалымат берип, анда эки мунасага келүү боюнча кол коюлган протоколду ачыктоону талап кылган эле. Анысы ушул убакка чейин аткарылбай келе жатканын белгиледи. Чаңалып бараткан саясий абалды стабилиздештирүүнүн бир жолу катары мен сот укуктук, административдик дагы реформаларды тездетүүнү, ошондой эле элдин арасында ар кандай каймана аттар менен аталып келе жаткан жөндөмсүз өкмөттү таркатууну көрүп турам. Элге бул өкмөт курамынан тажады. Экс-министр массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, ал азыркы оппозицияда эместигин белгиледи. Журналисттердин өкмөттү жетектөө сунушу түшүп калса кандай кадамга барат элеңиз деген суроосуна эл үчүн кызмат кылганга даярмын деп жооп кайтарды. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Премьер-министрдин кеңешчиси болуп Кубатбек Рахимов дайындалганын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Эскерте кетсек, буга чейин премьердин 3 кеңешчиси бар болчу. Бул арада өкмөттүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров өзү жазган арызы боюнча кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык тиешелүү жарлыкка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бүгүн 9 апрелде жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында өкмөттүн отчету угулду. Анда депутат Камчыбек Жолдошбаев уйкусу келгенин айтты. Өткөн жылы катталган жол кырсыктары, анда каза болгон адамдардын саны боюнча маалымат айтылды. Эми эмне өлгөн адамдарды айтсак, алар тирилип кетмек беле. Өкмөттүн өткөн жылы аткарылган иштерин угуп отуруп, элдин уйкусу келе баштады. Анын ичинде меники дагы, деди депутат. Бул ойго депутат
Наталья Никитенко да кошуларын билдирип, биз так толук кандуу жооп ала албай жаткандыгыбыздан улам уйкубуз келип жатат деди. Мамлекеттик салык кызматы салык карызын өндүрүү иштерин күчөтүү максатында апрель ичи салык карызын кыскартабыз аттуу 1 айлык жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, текшерүүнүн жыйынтыгында субъекттердин салык карызы мажбурлап өндүрүлөт. Андан тышкары козголгон кылмыш иштери боюнча да салыктар жыйналат. Карыздарга байланыштуу материалдар сотко өткөрүлөт, салык төлөөчүнүн мүлктөрүнө каттоо жүргүзүлүп, алыш бериш эсебине салыктык төлөм талаптары коюлат. Банктардагы эсептер жабылат. Карызкор мекемелердин жетекчилери жана башкы эсепчилери административдик айыпка тартылат. Борбордо кыргыз-чех ишкерлеринин 6-чы бизнес форуму өтүүдө. Анда эки тараптуу түрдүү тармактарда кызматташтыкты жана экономикалык алаканы мындан ары өнүктүрүү боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Бул жолку жыйынга Прагадан да бизнесмендер келди. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр дагы катышып, чех ишкерлери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Бизнес форум тууралуу Дүйшөн Шаршембеков баяндайт. Чехиянын соода өнөр жай министри Марат Новиков башында турган топ Кыргыз-Чех биргелешкен 6-чы бизнес форумуна катышуу үчүн Бишкекке келишти. Курамында 30-дан ашык ишкер, ар облустан түрдүү багыттар боюнча адистер бар. Максат өндүрүш, ишкерлик чөйрөсүндөгү ортодогу алаканы бекемдөө. Ал эми мурунку постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда карым-катнаштын көрсөткүчү анчалык болгон эмес. Эми болсо жергиликтүү ишкерлердин чех бизнесмендеринен үмүттөрү чоң. Форумдун алкагында ортодогу кызматташтыкты бекемдөө жана жакшыртуу боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Я думаю, самой главной составляющей частью этого договора является создание. Мен ойлойм, башкысы жетишилген келишимдер эки министрдин орун басарлары жетектеген жумушчу топтун ишмердүүлүгүндө экономикалык кызматташтык жакшыртуу жана соода өнөр жай тармагында эки тараптуу алаканы жогорулатууга өбөлгө түзөт. Инвестиционной привлекательности. Бүгүнкү күндө Прагадан тартылган инвестициянын натыйжасында 1 жыл аралыгында биргелешкен ишканалар түптөлдү. Алдыда ата мекендик бизнесмендер менен чогуу жүзөгө ашыра турган бизнес долбоорлор бар. Алардын бири машина куруу. Ал гана турсун башка багыттар боюнча да айтсак болот. Кыргызстанда дагы мындай кесип ээлери өтө аз, мыкты кесип адистер. Ошолорду Европадан, Чехиядан бул жака тартыш үчүн биз Чехияга фирма ачып, Чехияда ишти баштаганбыз. Чех ишкерлеринин Кыргызстанга келиши менен алар үчүн продукцияларын сатып өткөрүүдө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби өндүргөндөрүн биздин өлкөнүн аты менен Евразиялык экономикалык биримдиктен аймагына чыгара алышат. Ошол эле учурда өлкөнүн шарты бизнес долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ыңгайлуу. Өзгөчө логистика, энергетика, тоокен өндүрүшү, IT технологияларын жана башка багыттар боюнча ишканаларды түптөгөнгө төп келет. Мен ойлойм, кол коюлган келишимдер биздин ортодогу алакабызды жакшыртат. Тактап айтканда эки өлкөнүн ортосундагы келишимдерди түзүүгө системалуу жөнөкөйлөштүрүлгөн. Чех Республикасында кандайдыр бир долбоорду ишке ашырууда кийин чын эле татаал укуктук жол жобосу бар. Биз бүгүнкү бизнес форумда экономикалык жана салык чөйрөлөрүндө бир жаңы даражага жетиш мүмкүн деп, бул багыттагы тоскоолдуктарды жөнгө салуу үчүн бир топ түркү берет деп үмүттөнүп жатабыз. Кыргыз-Чех бизнес форумунун алкагында прагалык бизнесмендер жергиликтүү ишкерлерди колдоого дайым даяр экендигин белгилешти. Ал гана тургай ата мекендик куруучулар менен биргеликте Бишкекте алдыңкы мейманкана курууну пландап, бул жаатта бири-бири менен тажрыйба алмашмакчы. Ошол эле учурда күндүн нуру менен электр энергиясын өндүрүп, ал аркылуу жылуу суу алуу системасын жергиликтүү бизнесмендер өздөштүрө алышты. Технология бүгүнкү күндө Кыргызстандын рыногунда лидер десек болот. Ушу мисалы ушул жашыл технологияларда, ушул жашыл технологиялардын арасынан Чехиянын продукциясы, технологиялар бүгүнкү күндө биздин рынокто биринчи орунду ээлейт десем болот да. Негизинен чехтер Кыргызстанды хап катары карап, бул жол менен ЕЭПке мүчө мамлекеттерге продукцияларын экспорттоону көздөшүүдө. Мындан тышкары өнөр жайды өнүктүрүү үчүн ал жактан атайын адистерди Кыргызстанга алып келип, тажрыйбасын үйрөнүп алууну да караштырууда. Албетте бул Чехиядан биз үйрөнө турган, ала турган көп нерселер бар экен. Бул өндүрүш жагы болсун, индустрия жагынан болсун, технология жагынан болсун, мен ойлойм биздин ишкерлерибиз дагы ошол Чехия Республикасында ишкерлер менен тең таймашканга аракеттенип, ошол багытта өздөрүн өнүктүрүүгө аракет кылышат деген ишеничтебиз да. Инвесторлордун канчалык Кыргызстанга кызыгуусу болбосун, экономикалык жана саясий жактан туруктуулук болушу кажет. Ансыз эч бир долбоорду ишке ашыруу мүмкүн эмес. Премьер-министрлердин тез-тезден алмашуусу да чет өлкөлүк ишкерлердин башка мамлекетти тандоо тобокелчилигин жаратат. Дүйшөн Шаршембеков, Аида Аматбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.
Қазақстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев жарыялады. Телевидение аркылуу жасаган билдирүүсүндө Токаев мындай чечимди кабыл алаардан мурда Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев жана парламенттин кош палатасы менен кеңешкенин айтты. Ал ошондой эле бул чечимди Конституциялык кеңеште колдогонун кошумчалады. Касым-Жомарт Токаев шайлоо ачык жана адилеттүү өтөөрүн билдирди. Бирок ал шайлоого катышар, катышпастыгын айткан жок. Борбор калаада белгилүү түрк сүрөтчүсү Касым Етердин сүрөт көргөзмөсү ачылды. Сүрөтчү абстрактуу көркөм стилде иштейт жана бул стилдин маданий эстетикалык баалуулуктарга болгон таасирин изилдеп келет. Бишкекте 5 жылдан бери жашайт. Аталган иш-чара анын 27-чи сүрөт көргөзмөсү болсо, Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулууда. Көргөзмөгө автордун 36 чыгармасы коюлган. Иш-чарага биздин кабарчыбыз да катышып келген. Булар белгилүү түрк сүрөтчүсү Касым Етердин 3 жылдан берки чогултуп жүргөн эмгектери. Ар бир сүрөт талыкпаган эмгектин арты менен жаралып, өзгөчө абстрактуу стилде май боёктун жардамы менен тартылган. Мында негизги ролдо сүрөттүн түсү жана формасы турат. Чыгармалардын түпкү маанисин, философиясын баары эле түшүнө бербестигин айткан автор, ар бир чыгарма сүрөтчүнүн жан дүйнөсүндөгү абалынан кабар берет дейт. Бир сүрөттү тартаарда убакытты сөзсүз эске алам. Анткени ал күндүз башкача, түнкүсүн такыр бөлөкчө көрүнүшү мүмкүн. Чыгармачыл адам бардык нерсени жүрөгүнөн өткөрөт эмеспи? Сүрөттүн кандай абалда, качан тартылганын эстеп калуу кыйын. Анткени ар бир чыгарма ал жаралган учур менен гана дал келет. Етер үчүн көргөзмөгө келген ар бир адамдын ою, берген баасы өтө маанилүү. Буга чейин ал Түркиянын билим берүү тармагында да салым кошуп, 25 жыл сүрөт мугалими болуп эмгектенип келген. Пенсияга чыккандан соң Кыргызстанга келип чыгармачылыгы менен алектенүүдө. Бул жердеги өнөр адамдары сүрөтчүлөр менен таанышып, тажрыйба алмашсам дейт. Иш-чараны уюштуруунун башкы максаты да ошол. Resim öyle yapılıyor. Kırgızstanda 5 жылдан бери жашап келем. Жаратылышынын кооздугу мени аябай суктандырат. Мындан аркы өмүрүмдү ушул жакта өткөрсөм деген ниетим бар. Кыргыз жеринде эле сүрөткө түшүрсөм болмок. Бирок башкалар түшүрүп жетишиптир. Мен өзгөчөлүк киргизейин деп жатам. Менин чыгармаларымдын өз аудиториясы бар. Аталган иш-чара түрк сүрөтчүсүнүн Кыргызстандагы алгачкы көргөзмөсү. Автор бул чыгармаларын сатыкка коюуну көздөп турат. Бирок татыктуу кардар чыгабы деп чоочулайт. Анткени буга чейин анын тажрыйбасында $20,000 чейин бааланган сүрөттөр да болгон. Жазгүл Маналиева, Калыбек Абдумамутов, New TV. 4 эл аралык жарманкени бириктирген Конгресс көргөзмө форуму өтүүдө. Иш-чара саламаттык сактоо жумалыгы аталып, адистештирилген медицина көргөзмөсү, санаторий, курорттук дарылоо жана саламаттык сактоо туризм багыттарын камтыйт. Булардан тышкары стоматология жана дары-дармектердин жарманкеси менен коштолду. Быйылкысында бирдиктүү көргөзмөгө дүйнөнүн 18 өлкөсүнөн 80ден ашык компаниялар өз продукцияларын жайгаштырышты. Конгресс жарманке форумдун алкагында медицинанын бардык багыттары үчүн микроскоптун, Кыргызстандык өндүрүүчүлөр тарабынан жасалган жабдуулардын жана дары каражаттардын бет ачары өткөрүлүп, колдонуу боюнча маалыматтар берилди. Это ручная щелевая лампа. Бул колго кармап текшерүүчү аппарат. Ушул аркылуу көрүүнү текшерип, илдетке так аныктама коюлат. Бул аппаратсыз көз дарыгери иштеши мүмкүн эмес. Ошондой эле булсуз так аныктама жана оорулуунун абалын айта албайт. Аппаратты мамлекеттик жана жеке клиникалар пайдаланса болот. И в государственных, мало того, мы сейчас... Даамдуу тамак, жаңыдан гана мештен чыккан токоштор жана башка түркүн кулинардык шедеврлерди Фрунзе гипермаркети өз кардарларына сунуштайт. Өздүк өндүрүштөн чыккан продукцияларды Нукора соода бренди аркылуу тапсаңыз болот. Убакытты үнөмдөп, түшкү, кечки же майрамдык дасторкондун үстүнө койсоңуз болот. Ал эми бул азыктар кандай шартта даярдалат деп кызыгып жатсаңыз, алдыдагы сюжетке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жашылча, балык, эт жана эт азыктары. Тажрыйбалуу ашпозчу алгач булардын баарын туурап, андан кийин аралаштырат. Даяр болгон соң салат сатыкка коюлат. Салат называется пикантный. Здесь все ингредиенты, все ложится по раскладке. Фрунзенин ашпозчулары улуттук даамдарга эле басым жасабастан башка элдердин ашканасында сунушташат. Ассортиментке 150 жеңил тамак кирген. Ал эми даам татымына келсек, үй шартында жасалган тамак аштардан эч айырмасы жок. Ашса ашат, бирок кем калбайт. Бул салаттын аты тайский. Буга биз фунчоза крахмал биринчи сууга кайнатып салабыз. Потом перец соленый кошобуз, древесные грибы, рыжик кошобуз и морковка. Потом уже специя кошулат.
Нукура өндүрүш цехинде тажрыйбалуу ашпозчулар күн сайын 200дөн ашуун тамактын түрүн жасашат. Алар фаршталган калемпир, куурулган эттен жасалган тамактар, бууга бышырылган балык жана башка экзотикалык даамдар. Котлеттин түрлөрү жасалат. Жареный ларман жасалат. Пирожкилер жасалат, печёныйлар. Манты, оромо, тамактардын көп түрлөрү жасалат. Жаңы эле мештен чыккан нандын жытына эмне жетсин. Фрунзе гипермаркетинин кулинарлары камырдан түркүн токочторду жасашат. Алардын катарын италиялыктардын пиццасы жана түрктөрдүн пидеси толуктайт. Булочкаларга, нандарга, смит, сэндвичтерге, футбольный полеларга, балдарга алып кетишет, заказ берип. Биздики баары таза, өзүбүз колубуз менен жасайбыз, натуральный. Элдер бизден алып, тамактанып жешсе болот. Эң жогорку сапат жалаңгана табигый азыктар. Фрунзенин токочтору өзүнүн кайталангыс даамы менен элге таанылган. Бул булочка 220 градуста бышат, французский булочка. Ичинде арахис. Азыр бышып калды, азыр алып чыгып көрсөтөбүз сиздерге. Ашпозчулардын аракетин ар бириңиздер өзүңүздөр текшерсеңиздер болот. Ал үчүн үйүңүзгө жакын жерде жайгашкан Фрунзе гипермаркетине барып, Нукура брендинин тамактарын сатып аласыз да даамдап көрөсүз. Ал жакта сиз үчүн күн сайын жаңы азыктар даярдалып турат. Наша компания Нукура, это собственное производство. Фрунзе гипермаркетинин Нукура брендине 3 жыл болду. Бул убакыттын ичинде абдан кеңейдик. Азыр өздүк продукцияны чыгарган 11 цех бар болсо, алардын 9-у Бишкек шаарында. Ал эми калган дүкөндөрүбүзгө жеткирип турабыз. Күн сайын мында тамак аштар жаңы жасалып турат. В городе Ош и в Джалалабаде. Эгерде сиз көп иштесеңиз, тамак жасоого чолоңуз жок болсо же ашканага көп убактыңызды короткуңуз келбесе, анда Нукуранын даамдары сиз үчүн. Биринчиден үй шартында жасалган тамактардан айырмасы жок болсо, экинчиден баасы да капчыкка ыңгайлуу. Жумуштан колум бошобойт, анан Фрунзеге келип дайыма тамактар алып турам. Үйгө коноктор бат келген үчүн мага Фрунзеден даяр тамак алыш мага оң көрүнөт. Алар бардыгы Нукура, таза. Менин үй бүлөмө аябай жагат. Нукура брендинин философиясы сиз үчүн түшкү жана кечки тамактарды даярдоо. Андыктан күнүмдүк милдеттерден арылып, маанилүү иштериңиз менен алек болсоңуз болот. Ал эми Фрунзе сиздин сыйкырдуу таякчаңыз болуп берүүгө дайым даяр. Акылай Акыналиева, Перизат Бакытова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.